Жаныңызда эмиш эжебиз отурат, мен ушак өтүп алайын, урматтуу көрүүчүлөр. Эми атабызды бир четинен алып караганда ушундай 40тын кырындагыдай жигиттей сакташ сиздин милдетиңиз да, сиздин результатыңыз ушул, чынын айткандачы. Атабыз үчүн бүгүн бүт нерсени кыласыз да. Бийле десе бийлеп бересиз, ырда десе ырдап бересиз эми чындап. 50 жылдан ашык Түтүн Буратовдор чогуу, туурабы? 52 жыл, Атабызды каяктан таап алгансыз? Ушундай сулуу, красавчик жигитти. Мына ушудан баштаңчы. Атаңызды лотереяга утуп алган. Лотереядан утуп алыпсызбы? Күндөрдүн бир күндөрүндө айтып бериңиз, кысканууга кылып көрүпчү. Лотерея ойноп калдым. Телевизордон. Алсам эле билет чыгып калды. Карасаңыз эле кырдаш мурун, Кудайраңду. Кудайраңду кызыл. Мына ушу меники дедиңиз. Анан меники дедим. Колдон чыгарбайын дедим. Баян билети бар бекен да, баян билети. Баян билети бар экен. Ошончо турмушка чыккансы, баян билети барларга турмушка чыккан мурдагылар, азыркылар тескерисинче баян билети барларга турмушка чыкпайт да азырча. Себеп дегенде ал аяктан бир инвалид болуп келди, эмне болуп келди, ким билет деп ойлойт да. Атабызды кантип ушул баалайсыз да, мисалы үчүн бир ар бир ушул макташат да, мисалы энелерчи, мисалы чогуу Түтүн Булаттыңыздар жарым жаныңыз буякта, буяктын жарым жаны сизде да. Кандай адам атабыз? Атабыз аябай жакшы адам. Мен баалайм. Ошо бактыма ыраазымын, ошо лотереяга утуп алганыма. Ак көңүл, боорукер, кек сактабаган, мындай ачуусу келбеген. Эч качан мондай кылган эмес сизге. Эч качан кылмак тургай энеңди дагы деген эмес. Анда кызганыч жактары кандай болуп калды? Кызганат белем? Кызганбайт. Онда сизди сүйбөйт экен анда. Сүйбөйсүзбү энебизди? Эмне үчүн кызганбайсыз? Кызганычтын кереги жок да. Өзүнө ишенген адам кызганбайт да. Туура айтасыз. Сизге ишенет да. Мага ишенет, өзүнө ишенет. Ар бир адамга өзүнө ынсап берсин. Ынсап берсин дейт ооба. Дагы мактайбыз. Бүгүн жарылып кетебиз атабызды мактап турчу мактанган. Эмгекчил. Эч тынбаган. Мээнеткеч, өтө мээнеткеч. Ушу пешенеттер менен балдарды бакты, ушунча жыл өзү айткандай иштеди. Бир совхоздун, анда совхоз эле да. Бир нерсесин бир наракка биракка кылган эмес. Бухгалтер болуп иштеп, анан завскалат болуп иштеп калды. Завскалат болуп иштегендердин көбүн көргөнбүз, баягы скалатта эч нерсе калбайт эле. Буну мен айтат элем да, малга ичине жем алып келсең десем, менин атамдын скалаты дейсиңби? Сен өзүң мугалим болуп туруп ошентип атасыңбы деп ошентет эле. Өзүңүз мугалим болдуңуз өмүр бою. Агартып тармагына эмгегиңиз сиңген, ооба. Мен ушу 40 жылдай мугалим болуп башталык класстарда иштедим. Ооба. Пешен экен, эми насипте ушу жерге келин болуп түшкөнмүн 73-жылы. Ошондон бери 52 жыл өтүптүр. 52 жыл өмүр сүрүп коюппуз. Бул дагы бир кылым, жарым кылымдан ашык болуп калды. Аны ошентип баш кошуп, 2 уул 2 кыздын ата-энеси болдук. 19 неберебиз бар, 4 чеберебиз бар. Балдарыбыз жогорку бир Кудайга шүгүр. 2 уул 2 кыз. Ооба. Эң чоңум ошо Гүлмира кызы. Жана башка жактарды кошуп бердиңби деп тамашалашканда 4 болуп кетти ошондо. 4 деп койгондон шексинип калдым да. Мейли. Бирок аны эми азыр туура түшүнө турган убагыңыз да. Жаш кезде билгенде го, жаш кезде. Тамашалап койдум да. Кудай сактап турганда жаш кезде билбей калып турат, чынбы? Өзү айтып койду да. Эми ошондо мисалы үчүн ушул жаратан бери мисалы азыр урматтуу көрүүчүлөр, мисалы энебиз менен атабыз мисалы мындай мактануу менен сүйлөп атпайбы, мисалы бир жолу кагышкан жокпуз, бир жолу урушкан жокпуз депчи. Мунун секрети эмнеде мисалы? Балким атабыздын бир жакшы касиети бардыр. Балким атабыз сиздин бир жакшы касиетиңиз бардыр да, мисалы. Эмне кылганда бул жаштарга үлгү болсун да? Мунун касиети эми бири-бирин түшүнүү. Бири-бирин түшүнсө. Мисалы сиз 1-2 күнгө айылчылап кетип калдыңыз, мисалы. Айтпай деп. Ушундай күндөр болдубу? Айтпай деп кетип калган. Жок, айтпай деп кетпейт. Мына ушунда маселе жатат турабы? Айтып кетесиздер. Бул биринчи. Айткан менен, ооба.
Атабыздын жини келгенде эмне кылчу элеңиз? Жини келгенде эркек да бу атабызчы, мисалы арыстан мындай үлөстөр болушу. Жини келген маалда мен үндөбөй коем. Үндөбөй коем. Айтышып туруп албайсыз. Айтышып туруп албайм. Мен көп таптым, мен сени аз таптым деген нерсе жок. Жок, андай жок. Тапканыбыз эле ортодо. Атабызды кызганасызбы, кызганбайсызбы? Кызганбайм. Экөөңүздөрдөн нак да сүйүү бар экен анда, чынбы? Бул кызганыч деген бул чоң оору да бул. Психологиялык жактан баягы оору деп айтылат да бул. Ошон үчүн мен ошо кызганган мүнөздү жаман көрөм. Ошон үчүн баягы жашооңуздарда жай баракаттык, береке болду, туурабы? Аллага шүгүр. Аллага шүгүр. Ошол маалдарда мисалы Союздун сиздер жашап өткөн доордо ырда болгон, дискотекада болгон, ичимдикте болгон баардык аралашып жүргөн, туурабы? Азыркы заманга салыштырбалуу. Азыр эми баарыбыз баягы диний жолго түшүп калдык, мисалы анча-мынча баягындай ичкендер эле бир-экөөсү калбаса, анда да Союз убагында адамдар калган жаштар ичпей калды, чекпей калды дегендей да. Мурункудай. Сиздердин убагыңызда өтө татаал маселе болгон, туурабы? Татаал көйгөй болгон бул. Көбү четеле. Ошол убакта дагы кызганыч болгон эмес. Кызганыч болгон эмес. Мисалы үчүн мектепте түрдүү немелер уюштурулат, кечелер болот, ёлка болот, мугалимдер менен ойнойбуз, күлөбүз дегенде ошондо келсем деле сен каякта жүрдүң ушул маалга чейин дебейт эле. Себеби ол дагы болсо бири-бирибизге ишенгенибиз да. Атабыз эле бир жака кетип калса, мисалы сиз жөн гана сурап коесуз. Жөнүнөн эле сурап коем. Маалымат берип коет кайда жүргөнү боюнча. Маалымат бер дейм, кайда жүргөнүң мен кыялап болбойм. Сиз айтасыз, маалыматты берип туруп, мен тынчтык. Кайда болсоң мен көңүлүм жай болсун, айтып кой дейм. Ошол. Атабыз красавчик болсо анча-мынча кыз келиндер тийишип койбосун деп ойлогондо учурлар болуп атты, туурабы? Же андай кылбайт деп ойлочу элеңиз да, туурабы? Ишениш да бул. Тийишпейт дейм. Себеби бул оор басык. Өзү оор басык. Андай жеңил эмес, жеңил эмес. Сүйлөтө турган секреттердин баарын өзүңүз билесиз. Өзүм билем. Кол жаап коебузун, ушундай кенен чонон маекке. Бул баардыгыңыздарга үлгү болсун, Мына ушул үйдөн эң чоңдор ушуларбы? Демек булар генерал. Статус генерал имеет, туурабы? Мисалы үчүн мына ушул кандай гана мисалы жалаң жакшылыктар болсун, жакшылыктардын башаты, жакшылыктардын ачкычы болуп жүрө бериңиздер. Кана эми учурдан пайдаланып туруп атабызга бир ырдап бериң эми. Ырдабасаңыз болбойт, бул чоң бир милдет. Ушунчалык жакшы сөздөн кийин бир эки куплет ыр болсо да абдан сонун болот да. Кымбаттуу балам, мен келгенде бир мындай бурчекти элеген элем. Анан эми келип баары жокту басып алып. Оода. Жок, ал бул мыйзам ченемди көрүнүш эле. Басмачылыкты аял киши гана баягы көркүн ачат дейт да, мисалы бул басмачылык эмес, бул ушул бир четине алып караганда бул тамаша иретинде айткан сөз болот. Бирок ушул баягы урукту, ушул баягы атты, атабыздын бала чакасын көбөйтүү, армияны көбөйтүү мына ушу сиздин милдетиңиз болгон да, туурабы? Аллага шүгүр, чалым 11 тууган, 6 кыз, 6 уул, 4 кыз. Ушундай өңгөн өскөн жакшы үй бүлөгө туш болдум мен. Анан мына бир туугандарым, кайнелеримди өзүм бир туугандарымдай элестесем, абысындарым менен да өтө ынтымакта, ушуларга мени кайненедей сыйлашат, кайынсиңдилерим менен дагы ынтымакта, эне катары сыйлашат мени. Эми ушуга Аллага шүгүр деп отурам. Бири-бирибизге мындай сый урмат менен жүрөбүз. Андай капачылык башка деген болбойт. Ошол сиздердин берген тарбияңыздарды сиздерди көрүп калган туугандардын баары өсүп келет да. Сиздерге карап тарбияланып атат. Кайната кайненебиздин тарбиясын алганбыз, ошону менен улантып кетип атабыз. Кана бир ырдап коюңчу кана эне. Сизди ырдайт деди бирокчу. Эмне жалган айтылбаса керек го моюмчу. Мугалимдер сөзсүз ырдайт да, мугалимдер. Артык тармактагылар эч бир нерседен кем калышпайт. 70 өнөрүнө ушуларды болот да, чын айткандачы. Уларды бактым бөпөлөп, уядан учту көкөлөп. Урматтуу эне мен болдум, уулумдун уулун жетелеп. Урматтуу эне мен болдум, уулумдун уулун жетелеп. Кызык бактык экөлөп, кыядан учту көкөлөп. Кымбаттуу тайне мен болдум, кызымдын кызын жетелеп. Кымбаттуу тайне мен болдум, кыздардын кызын жетелеп. Ой, азаматсыз, катчабыз болду, катуу, кыйкырабыз, катырабыз дегендей.
Азамат. Эми мынакей куру кол келген жокпуз. Энебиздин гүлүн берип коебуз, атабыздын тортун берип коебуз дегенде бул ушул кыздар балдарыбыздын буйруган программанын ичиндеги белектер эне. Кабылдап коесуздар, Ана бир жаштакай. Кол чабуулар менен урматтуу көрүүчүлөр, энебиздин жаштакай болгон улуу кызы келатат. Мынакей сулуу кызы дагы мен болом деп. Бул атабыздын жаштакай болгон торту, андан кийин энебизге болгон сыйырматтын белгиси болгон ушул гүлү жаштакай болгон гүлүн тапшырып атабыз. Кол чаап турабыз, урматтуу көрүүчүлөр, катышуучулар. Эне энебиздин бул жакка өтөрүңүздөр, бул жакка өтөрүңүз, атабызга болгон сыйырмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сарпай тапшыруу атемине кошо жүрүп жаткан үчүн мынакей атабыз болгон сыйырматтын дагы бир белгиси, башына ушундай болгон сонун тебетейди киргизип, өп чыктап аткан бул балдар кыздары, мынакей. Ата энени жыты ушунчалык сонунда. Урматтуу көрүүчүлөр, сарпай тапшыруу атемине картолоп жатамын. Музыканы бир аз азайтабыз эми, урматтуу катышуучулар. Абдан сонун көрүнүш. Мынакей ага, сиз бул жака чыкпай туруңуз, азыр бир-эки кичине бир сизде маек алышым керек. Сөзсүз түрдөчү. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушундай бир образды байкап калдым. Бул көзүнөн чыгып аткан жаш, бул кубанычтын көз жашы, бул сүйүнүчтүн көз жашы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул ушул бүгүнкү атабыздын канчанчы балабыз? Экинчи уулу Кылычбек агабыз. Мына ушул азыр сиздин атабызды ушунчалык өп чыттап, ушул жашып атканыңызды көрүп калдык да. Ушул нерсенин белгисин бир сыпаттап берсеңиз, мисалы үчүн ата эне деген сиз үчүн ким? Ата энени кантип урматташ керек, кантип таңкташ керек көзү тирүүсүндө. Мындан өткөн байлык жок болсо керек, туурабы? Бир аз. Ассаламу алейкум, урматтуу мен атамдын бир туугандары, абаларым, эжелерим. Мен аябай толкунданып турам. Бул ата эне деген өтө ыйык нерсе бул. Бул ата эненин, эненин, атанын, эненин ак сүтүн акташ кыйын бул. Жок, ушунчалык мээрим менен чоңойтуптар да. Кылыч агабыздычы, жүрөгүн толтуруп коюптар да. Мен толкундан мындай сүйүнүп турам бир чети. Туура. Ушундай Алла Таала мага ушундай бергенине, ушундай чоң ата, чоң энени бергенине, ушундай бир туугандарды бергенине разымын. Кол чаап коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Эми айта турган сөз алтан көп, просто жүрөктө да баардыгычы, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей азыр эми сизге чоң рахмат. Сиз да кайтар дүйнө бул балдарыңыздан кайтсын деген жаштакай ниетти кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына ушул улуу кызына сөз берели. Мынакей жаныңызда турган ата энеңиз бар, сизден өткөн миллиардер жок дүйнөдө. Мен деген акчасы казынасын атпай аткан ушундай байлардан дагы байсыз сизчи. Жаныңызда ушунчалык тоодой болгон мисалы колдоочуңуз турат. Бул дүйнөдөгү эмес, эки дүйнөдөгү колдоочуңуз турат да. Сиз үчүн ата эне деген ким? Мен үчүн ата эне деген бул биздин бактыбыз. Ата эне деген бул азыр энем айткандай эң бир ыйык адам экен. Ата энени биз канчалык урматтап сыйласак дагы биз ошону мындай кандай десем, ыраазы кыла албайбыз да. Ошол мен биринчиден сөзүмдү ушу Алланын ыйык ысымын айтып кетейин дедим эле. Алла Таалама миң марта мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун, пайгамбарыбыз салам салаттар болсун. Бүгүн бизде кош майрам болуп отурат. Бир жагынан ата энемдин, атамдын 75 жаш кутман курагы болсо, экинчи жактан энемдин ушул ак өргөсүн тоюн өткөрүп жатабыз.
Ата энебиз бул бизге өтө ыйык, биз ата энебиз бар, бактылуубуз. Бизден бактылуу адам жок. Анан ата энебизге биз өтө ыраазыбыз. Себеп дегенде бизди окутту, бизге чоң жол көрсөттү, тарбия берди. Ушул ата энемдин акылмандыгы менен, данышмандыгы менен биз ушул эрежеге жетип отурабыз. Ата энемдин эмне дейин, мактап өтөйүнчү, бирок мактабасак болбойт. Бүгүн сөзсүз мактайбыз ата энебизди. Азыр эле апам айтып аткандай, атам ушул совхоз жаңарыкта иштеди. Ата канча жыл иштедиңиз? 35 жыл иштеди да. Атам өтө чынчыл адам да. Ушул бухгалтер болуп иштеди, бир эсепти аябай эмне кылган киши болчу. Ал мезгилде счет болчу. Азыр эми калькулятор менен иштеп калышты го. Ошону чыкылдатып түнү менен иштечү да. Анан биз ага түшүп алып бири-бирибизди ойночубуз. Ошоткочу сындырып коесуңар, ай мен уну менен эсептешет элем деп калчу да. Андан кийин завсклад болуп иштеди. Ал жатада бир тыйынын ары бери кылбайт. Ата бизге муну бериңиз, алып кетели десек, жок балам, бул меники эмес, бул совхоздуку деп. Азыркы мезгилде мына Камшыбек Кыдыршаевич биздин генералыбыз. Ушул мезгилде ушу атам иштесе өтө сыймыктанса керек эле, ата менен иштешсе керек эле деп эме кылабыз да. Атам айтып өтсөк өтө эле мактайбыз да атамдычы. Атам бирөөнүн эмесин жебеген, ушундай акысын жебеген, өтө акылман, данышман адам, чынчыл адам. Ошон үчүн бизди ушундай эрежеге жеткирип отурат. Атама миң мертен ыраазыбыз биз. Кол чаап коесо, урматтуу катышуучулар. Ар бириңиздер ушинтип мактаңыздар ата энеңиздердичи. Апамды айтсам, апам дагы ушул Элегат тармагында 36 жыл, 40 жылдан ашык иштеди. Ушул билим берип, балдарга уясынан чыгарды, канчалаган балдарды. Азыркыга чейин эле 10 жылдык, 20 жылдык келип, апамды чакырып кетишет. Ушунчалык биз сыймыктанабыз апам менен, окуучуларычы. Апам менен сыймыктанабыз. Элегаттын отличниги, үлгүлүү апа. Бизге ушундай тарбияларды беришти. Биз баш ийип таасим этебиз. Кол чаап коебуз. Урматтуу катышуучулар, мынакей ушундай көрүнүш ар бириңиздердин үйүңүздөрдө насип эткен болсун. Омин, омин, омин. Ата эненин ошо бүгүнкү 75 жаш курагыңыз кут болсун. Ден соолугуңуз бекем болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Көп жашаңыз. Ата менен, апам менен биргеликте биздин төрүбүздүн көркү болуп, сыйматка ээ болуп жүрөрүңүз. Ушул апам айтмакчы 19 небере, 4 чебере болуп турушат. Кыбыраларды көргүзүп, чөөлөрдү көргүзүп, колунан суу ичиңиздер. Биздин пешиңиз ар дайым болуп, багыбызга бар болуп, ишинибизде бар болуңузда төрүбүздүн көркү болуп, биз сыймыктанып менен жүрө берелик. Узун өмүр тилейм сиздерге, апа. Дагы эмне дейин? Айта турган сөздөр өтө көп да. Жүрөктөн чыккан. Аны жеткирүү мүмкүн эмес. Өтө кыйын. Биз аябай ыраазыбыз ата энебизге. Кол чаап коебуз мынакей. Кучактап жыттап коебуз. Ата эненин жытындай жыт жок бул дүйнөдөчү. Урматтуу көрүүчүлөр, ата энеси бар адамдар гана мына ушинтип сүйлөп, мына ушул сөздөн кийинки муун ушул сабак иретинде ушул сабак болсун деген чоң идеологияны мисалы өздөрүнө пир тутушат. Ошон үчүн ар бир ата эненин сөзүн бет маңдай туруп ушул тиги өз кан жанынан жаралган балдарынын оозунан уктургум келет да. Себеп дегенде ар бир ата эне ушинтип укса, мисалы азыр жана мен келгенде атабыз 40-тын кырындай болуп турат эле, азыр 18 жашар болуп калды. Укмуш, беттери кызарып, мындай бырыштар жок болуп кетти. Ушул ата эне үчүн бир кол чаап коелу, мына жаштакай турупчу. Анан жана мисалы энебиз дагы ырдабадыбы, энебиз дагы куттабадыбы? Ана ушул бир көрүнүштү ушинтип мен чагылдырып коем сөз арасындачы. Эне колун кармап, жүзүн бир сүйүп коюң ана. Ушундай чалыңыз бар экен, кол чабуулар менен. Кол чабыңыз. Ата, бетиңизди качан акыркы жолу өптү эле? Өпкөндөй жашайбыз дебейсизби? Өпкөндөй жашайсыздар да мисалы, туурабы? Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, жүздөрүнөн ушундай жүрөктөр ачык, сонун инсандарды тартуу дагы биз үчүн абдан сыймык эстенет. Кийинки сөздү ким көрөлү? Келиңиз эже. Эже, бери жакка келе бериңиз. Мен аякка өтө албай калат экенмин да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Аида эжебиз мына ошол биздин редакция менен байланыш
жакшылашып, менин дагы ата-энем ушул программага татык деп, биз бир туугандар менен кеңешип кесип, мына ушул нерсеге такалдык. Ушул мезгилде ушул маанайды бизге чагылдырып бериңиз, анан тасма катары, архив катары калтырып бериңиз деген Айда эжебизге кол чаап коебуз. Анан Айда эжебиз менен энебиз окшош экен да, чынын айтканда. Абдан копия кестерчи. Айда эжебиздин жаштыгы, анан кийинки мына ушул энебизде болгон жашын көрүп атабыз да. Ата-энеңиз бар үчүн мисалы сиз абдан сыймыктансаңыз керек. Ата-энеңиз бар үчүн жашоо керемет болсо керек, а? Андан кийинки сөз сизден болсун. Мен бул дүйнөдө ата-энем бар, мага эң бир чоң байлык, эч нерсеге алмаштыргыс нерсе. Мен бактылуумун деп эсептейм өзүмө. Ата-энем бар, бир туугандар менен, тууган уруктар менен, ошо эжелерим менен, акаларым менен бүт бактылуумун. Атам эмне дейм, ата бүгүнкү 75 жаш кутман курагыңыз кут болсун. Сизге эмне тилейм, биринчи Кудай таалам бекем ден соолук берсин, узун өмүр берсин, көп жашаңыз, ошо небере чеберелердин урмат сыйына бөлөнүңүз ар дайым. Биздин төрүбүздүн көркү, үйүбүздүн кушу болуп эле жүрө бериңиз. Ар дайым жүзүңүздөн күлкү кетпесин. Апам экөөңүздөр ушу кол кармашып жакшы өмүр сүрүңүздөр, мындан ары дагы көп жашаңыздар, бактылуу өмүр сүрүңүздөр. Ошол мен каалоом, толкунданып турам бир аз. Ооба, бул учурда мисалы ата-энеге мисалы ушунчалык жакшы сөз арнайын деп келесиз, бирок баягы сөз келгенде аны айта албай, чыгара албай кыйналасыздар да. Мен өтө бактылуум, ата-энем бар, сыймыктанам ушул ата-энем менен. Бул дагы бир мисалы үчүн сиз да ата-энесиз да, мисалы үчүн туурабы? Мисалы ушул бумеранг жашоо, мен жана Кылыч акебизге да айтып өттүм, ушу балдарыңыздан кайтат себеп деген ата-энебиздин батасын алып атасыздар. Кол чаап койсо эжебизге да карап таасырып. Ар бир өткөн күнүн ичиңиздер ачышабы? Ачышат, ооба, жаштык кезинде ата. Ошон үчүн баягы тез келип кабар алып турасызбы? Канча убакта бир келип турасыз? Мисалы Бишкекке турат экенсиз. 6 айда, бир жылда. Бирок азыр эми технологиянын өнүккөн заманы, видео чакыруу аркылуу сүйлөшүп, кабар алып турасыз. Кимисин өзгөчө жакшы көрөсүз? Секрет болбосо. Абдан сонун. Кол чаап коебуз, а? Атам деле мен үчүн эң Себеп дегенде экөөнүн мээнети бирдей. бирдей. Ооба, мен экөөнүктөн бирдей көрөм ата-энемди. Кучакташып жытташабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Ата-энеге мындан өткөн бакыт жок болсо керек, өзүнүн балдары кучактап атат, жыттап атат, эркелеп атат дегендей. Ата мисалы кичинекей кыз көрүнөт да дагы эле сизге, туурабы? Бул ата-эне болуп калса деле мисалы туурабы эне? Сизге баягыдай эле эркелейби, кадимкидей? Эркелейт. Ошол да мынакей. Өзгөчө кыз киши берген эсимде азыр. кандай көйнөк берген? 6 жашымдагы эле 2 класс, 3 класста окуганда атам мага бир жакшы венгерский көйнөк алып келген. Ошону берген эсимде атам. Ошол мага Эч эстен чыкпайт, а? Анын свети дагы. Онун свети дагы. Жарашканы дагы ушунчалык. Ыңгайлуулугу, ошондон бери ыңгайлуу көйнөк киелесизби? Көз алдыма элестете. Жок, ошондон бери ыңгайлуу, ошондой ыңгайлуу көйнөк киелесиз. Көйнөк башкача сезилет. Ата дагы качан алып бересиз ушундай көйнөктү? Берем дейт мына урматтуу көрүүчүлөр. Кол чаап турабыз, кол чаап турабыз. Жуксун. Кийинки сөз. Мен эме. Кылыч агабыздан илхом кетти, илхом башталды. Мен Россияда бир тууган Укам Равшанбек атынан айтып коеюн. Биз өзү негизи 4 тууганбыз, 2 уул, 2 кыз. Эң кенжебиз Равшанбек, Екатеринбург шаарында иштейт. Ал дагы өзүнүн куттуктоосун айтып атат, жанатан бери. Атам 75 жылдыгына куттуктайм деп атат, ата сизди куттуктап коет деп Равшанбек. Ай, рахмат. Кол чаап турабыз Равшанбек мырзанын атынан. Ата, ушу Кылыч балаңыз абдан эрки болсо керек, а? Дагы мисалы мына жаш 50ге деле жетип калыптыр. Дагы эркелейт. Жаш балада эркелейсиз, мына ушундай эркелеп жүрөлүчү туурабы ата-энеге? Ошон үчүн картайбайсыз да. Атам бар, менин байлыгым. Мен бир туугандарым бар, байлыгым. Абаларым бар, акаларым бар, байлыгым да ушулар менин байлыгым. Бүт баары ушул менин байлыктарым. Абдан сонун. Мен ушу акаларым менен, абаларым менен, туугандарым менен сыймыктанам. Ушу Жаңарга айылында төрөлгөнүмө сыймыктанам. Ушундай эли журтубуз бар экен. Кыргыз болгонуңузга сыймыктанасыз. Кыргыз болгонума сыймыктанам. Ушундай дүйнөгө, жарык дүйнөгө келтирген ата-энеме 1000 мерте ыраазымын. Чексиз шүгүрлөр, чексиз. Жүрөгүнөн жарылып атат. Ыйлак Кылычбай экенин көрдүңүздөр, а? Эми сүртө эткенсиң, толкунданат экенсиң. Эми баягындай көп сүйлөгөн көз жаштарыңыз жалаң жакшылыкка чыксын. Жакшылыкка чыксын. Ата-энемдин өмүрү узун болсун.
Дайыма биздин пешенебизде бар болсун, оорусуздан алыс болсун. Алла таалам небере чеберелерин, кыбыраларын, жакшылык күндөрүн баарыбыз биргеликте, жамаатыбыз менен, эл журтубуз менен биргеликте, толчулукта, молчулукта, Кыргызстаныбыз бир өнүккөн мамлекетте жашоону насип кылсын бала чакабызга, баарыбызга. Ойбой, аратып турбайбы бияка? Жана просто эме кылган экен да, бир репетиция кылган экен да. Кол чаап турабызмы, урматтуу көрүүчүлөр? Чоң рахмат сизге. Абдан сонун. Менин дагы ошо ийгилик неме дагы алыста болуп келе албай калды. Келе албай калгана байланыштуу ал дагы бала чакасы менен тынч болсун, өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Ата-энем кандай сыйласа, бизди кандай сыйласа, иним дагы ошондой сыйларды көрсүн. Азамат. Кол чаап турабыз. Чарчабайбыз кол чапкандан. Кийинки сөз сизде, өзүңүз тааныштырып баштай бериңиз. Бул үйдүн эң чоң келини, мен буйруса быйыл 21 жыл болуп отурат. Бул үйгө келгенимде мени ушундай өзүнүн кызындай кабыл алган атам менен апам сизге ыраазычылык. Кол чаап турабыз, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу башчылар. Өзү айтат го баягы мындай келин жаман эмес, келген жери жаман депчи. Мен келген жерим жакшы болгон үчүн мен дагы жакшы келинмин деп. Урук туганыңыз талас-баластан эмес дейм случайно. Мен өзү баягы жакшы кыз дагы мактап отурбайбы, жакшы жатпай кетпейт деп жаңарыктуу эле кызымын, жаңарыкта эле турмушка чыктым. Ушул апам менен атам мындай билбегенин недеримди үйрөтүп, эми 21 жашында келгенмин, анан ушундай өзүнүн кызындай тарбиялап, мени өзүнүн үй бүлөсүндө бүлө кылып алышты. Аллага шүгүр, 5 балалуу болдук. Бүгүн атамдын ушундай 75 жылдык юбилейи болуп турат. Мына бир туугандар менен атам менен апам жакшы болгон үчүн атамдын бир туугандары бардыгы, анан мына апамдын абысындары, кайынсиңдилери бардыгы ушу баягы башкы көч каяка кетсе аягы ошол жака дегендей, апамдан кийин бардык абысындары, кайынсиңдилери ушундай ынтымакта бирин-бирин сыйлап ушундай кетишет да. Ар дайым ушундай жакшылыктарда дайым чогулабыз, ынтымакта болуп жүрөбүз. Анан ушул катарыбыз азайбай кеңейбесин, көбөйөлү дагы. Сиздердин дагы үйүңүздөрдө жакшылыктар болсун. Бардыгыңыздарга сиздерге дагы ыраазычылык, эжелерим, акаларым, жеңелерим, сиздерге дагы терең ыраазычылык. Эжемдер дагы өзүнүн бир тууган сиңдисиндей кылып эле кабыл алышкан мени. Апам менен атам ошол биздин үйүбүздүн куту, төрүбүздүн көркү болуп эле ар дайым ушундай жакшылыктарыбызда дуа берип, бизге ак батасын берип эле Төрдүн көркү үйдүн куту болуп жүрө беришсин. Дагы да ден соолук берсин атама. Атам ушундай чынын айтканда эми мактаныш берс, атам менен апамдын 4 баласы тең мындай сыйлаган үчүн, ийгиликке жеткен үчүн, бактылуу болгон үчүн булар да ушундай даражага жетип отурушат. Өздөрү дагы мындай ушун сиз айткандай 75 жашында дагы 45 жаштагыдай болуп жашкан. Азамат, мынакей. Сиз келинчегиз болуп ошондо, келинчегиз болот экен да, мына ушул урматтуу көрүүчүлөр. Мен бул эжебиздин, жеңебиздин сөзүнүн төркүнө түшүндүм. Мисалы үчүн мына ушул жашнакай болгон, мендей болгон келини бар үчүн бул адамдар картайбайт деген сөз айткысы келип атат да, чын айтканда. Ушунчалык сыймыктанып атат. Мисалы азыр сиз да азырда кызмат кыласыздар, туурабы? Бул жерде деле кызмат кыласыздар, туурабы? Ушул бир секреттери болсо керек да, келиндердин өзү негизи ата-энени картайта турган, мисалы ушул оорута турган, мисалы көңүлү чөктүрө турган бул балдар кыздары дагы эмес да. Бул келиндер да, мисалы. Анан жашын, өмүрүн узарта тургандар ушул сиздердер да. Кандай секрет бар башка келиндерге сабак болсун? Кандай кылып тагып отасың ошо эки адамды, мисалы 70-теги жашка окшошпойт, мисалы ошо эки адам теңчи. Эмне бересиз? Неме бизде мындай келиним керегем сага айтам, келиним сен ук деген тарбия менен жашайбыз. Ой, азаматтар, кол чаап коесуң аке. Ушунча көп суроо бердим, бирок бир эле сөз менен жооп берип койду. Бар болуңуз кана. Колун кармап, көп читташып коесуңдар. Сиз да бул үй бүлөнүн кызысыз. Баласыз, туурабы эне? Эне биз менен мындай курдаш, сырдаш, мисалы, туурабы? Анча-мынча секреттерди бөлүшкөн, сиз да туурабы? Апамдардын ушул эме күйөөбалдары дагы, келиндери дагы ушундай мындай кандай десем, кабыл күйөөбалдар, кабыл келиндер дейт го, ошондой болгон үчүн дагы ушундай эме болуп турушат да, даражага жетипчи. Баласы кетсин, мен бирок бул үйдөн кетпейм деген принципте бар экен да, бирок чын кол чаап коесуң аке. Абдан сонун.
Кийинки сөз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кана мен Илхом абдан келди окшойт. Учурдачы. Бизде кош майрам депчи. Бүгүн ушул инемден ак өргөсү менен куттуктайбыз. Ушу айта ушу келинибиз бизге келин эмес, кыздай. Ушул ата-энемдин колунда ушунча жыл бирге жашашты, сыйлап өтүштү ата-энемди. Ата-энем бөлөк болсо дагы бул жакта жашап барып алышат десеңиз. Бүгүн акыркы күн бүгүнкү тойдо дагы кетебиз деп кече дагы жатпайбыз дейт өздөрүнүн үйүндөчү. Ушул экөө бар болуштун инем менен, инем Кылычбек менен келиним Экнинса. Ден соолуктары бекем болсун, өмүрлөрү узун болсун, тең арып тең карышсын. Ушул үйдөн уул үйлөп кыз чыгарышсын, издик кут үйлөрдөн болсун. Тапкандардын берекесин берсин. Аллахым не тилеген максаттары болсо орундалсын. Кана болчак болсун, урматтуу көрүүчүлөр. Кылыч агабыз ушундай жаңы өргөгө мага буга чейин айтып берди. Өзүм чай ичпегенлем, өзүм дасторкон салбаган элем дейт. Мына ушул элге ушул өзүмүн эң жакын тууган уругума, эң баштысы ата-энеме дасторкон жайдым дейт да. Чогуу отуруп чай ичейин деп мынакей. Ал көргөңүз кут болсун. Тойлор болсун, тойконага айлансын үйүңүз ылайым. Азаматчылар, урматтуу көрүүчүлөр, Сарпай тапшыруу аземидагы жүрүп жаткан учуру. Келиңиздер гана дагы сүйлөөчүлөрдүн катары урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул азыр Кылыч агабыздын ушул жаңы өргөсүнө урматтана арналган иш-чаранын учурунда сиздерге көрсөтүп атамын. Сарпай тапшырышы бири-бирине жакшылыкка, калуу тилектерди айтып жаткан учуру. Курсантсызбы? Абдан сүйүнүп атасызбы чын айткандачы. Бир күн келет мына ушул тасманы миллион еврого сатып албайсыздар, Кудай кааласачы. Мына ушул ата-энебиздин элестерин